мына тез жардам машинасы же болбосо президенттин, спикердин же болбосо премьердин кортежи келейтканда жол бошоткон, жанакы перекресткада турган жол бошотуп койгондо неме правиланы бузуп коюп атат. Ошолор жанакы камерага түшүп штраф төлөйбү, төлөбөйбү? Бул боюнча камерага түшүп атайын кызматтагы машиналар бул милицияныкы, тез жардамдыкы, МЧСтики камерага түшкөн күндө дагы буларга Жок, мен алардын машинасын айткан жокмун. Ошолорго жол бошоткон машиналарды айтып атам. аларга жол бошотпогон машинелер боюнча мына Мен жол бошотуп правиланы бузган. Түшүндүм. Ошол 223 прим 1 статьянын 4-чачтында бул боюнча жоопкерчилик каралган. Ошо атайын белгиленген машинелерге жол бербөө боюнча 5-чи Сиз турууну түшүнүп калдыңыз. Сизге мындай суроо берилди. Кортеж келатканда эгер жол берип нарушение кылган болсо, бул камерада түшүп калат. Камера автоматтык түрдө баягы эмени нарушениени, постановлениени чыгарат, бирок порядке ходатайство аны карап биз отмен кылып беребиз. Бул вынужденный нарушение Мен болуп убактымды токтотуп турсаңыз, мен сизге мындай түшүндүрүп атам. Скорый помощь, тез жардам машинасы келе атат. Аркада туруп калды. Экинчи полосага чыгып болсо дагы алдыда турган машина жол бошотсо, ал камерага түштү. Ал эмне болот эми? Жок, мен түшүндүм. Бул боюнча аппараттык программалык комплекс тиги токтомду чыгара берет. Бирок ходатайствонун негизинде буну как вынужденный нарушение деп биз отмен кылып беребиз, мыйзамдуу жолу бар. Мен экинчи дагы бир суроом. Мына чет мамлекеттен кирген машиналар, мына чет мамлекеттин машиналары киргенде тонировка үчүн бир таможнядан киргенде бир төлөм албайсыздарбы? Ошондой бир неме киргизбейсиздерби? 1000 сом. Мисалы үчүн мына Өзбекстанга Кыргызстандын машинасы кирсе, за тонировка деп 1200 сом алат. Мына ушуну киргизиңиздер. Экинчи жана ишеним катты дагы киргизиңиздер. Ишеним катты киргизбесеңиздер, жана урдалган машиналарды кайсы урдалган эмес билбейт. Тек паспорт бардыгы машинанын ичинде азыр. Рахмат. кийинки сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Рахмат Асан Арсипекович. Алмаз Кыдырмаевич, айтсаңыз, мына техпаспорттар боюнча унан ээлерине штрафтар келип жатат да. Ишеним кат боюнча сатып жиберген адамдардын мындай абалы жөнүндө, арыздары жөнүндө бир топ убакыттан бери айтылып келе жатат да. Ошолорго машинелерди табуу боюнча мамлекет тарабынан кандай жардам берилип жатат? Ошол арыздардын саны канчага жетти? Сизде бар да, регистрация кылынып жатат да. Рахмат, Эльвира Жыргалбековна. Бүгүнкү күнү бизге 1021 жаран арыз менен кайрылган. Сиз адашып атасыз, 1000 эмес, андан көп. Мен жарым жыл мурда эле 30 000ге чейин жеткен цифра. Азыр 1000 болуп калды. 29 000ди чечип бердиңизби? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бизде официально кат түрүндө кайрылган жарандар азыр ушу 1021 эсебинде болду. Бирок андан сырткары бизде өзүңүз билесиз, ишеним телефон бар. Андан сырткары WhatsApp, открытый линия связи бар и биздин электронный адресибиз бар. Ошого келген кайрылуудун саны азыркы күндө сиз айткандай 20 000ден ашуун. Бирок биз аларга ошо кат түрүндө кайрылдыңыз деп бергендерден официально кат түрүндө 1021 кат түшүп. Эгер сот аркылуу чечем десе, мисалы машина деген 10 000 доллар турса, сотко бериш үчүн 10 000 доллардын 10%-ын төлөп туруп, ошондо 1 000 долларды эме деп коет го, пошлина деп коет да. Ошол пошлинаны төлөгөндөн кийин гана соттон арызды мындай кабыл алышат да. Бул учурда МВД, ГАИ, ГУБДД силер эмне кылып жардам берип жатасыңар? Ушундай ситуация сотко бара албайт. Эльвира Жыргалбековна, берде пошлина, эгер машина жөнүндө спор болсо, анда жалпы ошол машинанын суммасы боюнча пошлина каралат да. А бул жерде сумма штрафа, эгер 3000 сомдук спор болот турган болсо, ошол ээсин табыш үчүн сотко берип, ошол машиненин ээси сотко берсе, жалпы машина боюнча сотко берет да. Бул деген кайрып бериңиз, ушул маселени чечип бүтүш үчүн сотко берем десе,
полный машиненин сумма стоимостуна берет экен да. Ошондо 10% болсо машине $5.000 болобу, $10.000 болобу, ошондо $500 жок эм кеминде деген $5.500 баштап 5-10 миң, 1 миң, 2 миң, 3 миң доллар деп кете берет экен да. То есть бул кымбат болуп калат атпайбы? Штрафка деген бербейт да сотко. Туура эле биз ошол машинаны атайын айып жайга коюш үчүн соттун же тергөө органдарынын тиешелүү токтому керек. Ал эми айып пул боюнча регрессный порядке биринчи төлөп определенный сумманы, анан регрессный порядке ошол сумманы өндүрүп алуу боюнча дагы берсе болот. Дастан Арыспекович, мен убактыма 20 секунд кошуп бериңизчи. Мына 2 мүнөттөн бери түшүндүрүп бере албай атам да. Мамлекет кантип жардам берип жатасыңар? Эгер сотко берем десе 10% пошлинасы на полностью машиненин стоимостуна берет. Штрафка бербейт эл. Ошо жаңы айдаган адамды издеп жүргөндөчү. Кантип чече алат бул маселени? Эмне кылып жарандарга жардам берип жатасыздар? Түшүнүп атасызбы? Бизге жана кат жүзүндө кайрылган жарандарга ошол машинаны биз азыр издөөгө берип атабыз. Андан кийин издөөгө бергенден кийин көчөдөгү биздин кызматкерлер ошол машинени ким айдап жүргөнүн фактически тактап, адресин тактап, аты жөнүн тактап, анан арыз ээси менен аны бириктирип, азыркы күндө ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. А бирок мыйзам чегинде машинени камап койгонго бизде мүмкүнчүлүк, мыйзамды укугубузда жок болуп атат да. 10 секунд. 10 секунд бериңиз. Ошон үчүн штрафтарды машинени фактически айдаган адамдарга жөнөтүлүш керек деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошого кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Ошого келебизби биз? Сиз да кыйналбасын, биз да эл да кыйналбасын да. Суроо түшүнүктүү. Машинаны фактически айдап жүргөн кишиге жөнөтүү маселеси азыркы күндө каралбайт. Себеби дегенде мамлекеттик каттоо кызматынын базасында транспорт каражаты кимде катталган, ошол боюнча гана база бар. Бирок өзүңүз билесиз, 2021-жылы бизде милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилет мыйзам чегинде. Ошондо бизде уже ким айдап жүргөндүгү боюнча толук база болот. Ошол күндө ушул темага келебиз. Мен мына мыйзам долбоорунун ушул эмилгечилерине суроом бар да. Эмне себептен ушул 4 ай кеч алып чыгып атасыңар да мыйзамды? Себеби Жогорку Кеңеш депутаттары алып чыккан мыйзам долбоору май айында коомдук талкууга коюлган. Ошондон кийин биз мына 2 айдан бери ошо өкмөттүн силердин мыйзамыңарды күтүп отурабыз биринчи окуудан кийин. Эмне болду бул? Эмне үчүн мынча көп кармадыңар? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, туура айтып атасыз. Бирок бул иш-чара бизде өкмөттө уже түзүлгөн жумушчу топ боюнча жайында башталган. Бирок баягы макулдашуу процедурасы, анан бизде коомчулук тарабынан дагы өкүлдөр бар болчу. Ошолор менен бирге баягы талкуулап караганга убакыт кетип калды. Ошон үчүн уже кичине кечигип калды. Себеби мына бирли жанагы 123 берендеги кайталап атабыз да 100-100-чү. Ошол май айында чыккандыктан силер ошону алып эле коюп калганын алып келсеңер болмокто. Эми азыр биз биринчи окуудан өткөн мыйзамды кайра талкуулап атабыз да ошол пункттар менен. Улукбек Зулпукарович, чынында концепциясы жалпысынан туура, анан кийин биз ошол сиздин мыйзам долбоор менен сиз демилгелеген. Ушуга жанагы биздин кошумча берки карала тургандар менен экинчи окууда биргелештирип караганга өкмөт даяр. Мындай маселелерди ушул өкмөт тез чечсе да, ушундай мыйзамды аябай көпкө чейин кармадыңыздар да. Биз кайра кайрылып атып, мына комитетте биринчи окуу бүткөндөн бери 2 ай өтүп кетти. Мына ал жасалма номерлер боюнча бул эң туура, андан кийин жанагы башка мамлекеттердин номерлери боюнча. Мына азыр айтып атасыздар, биз жанагындай болбойт деп. Мен ойлойт элем тескерисинче, эгерде камерада бар болсо, ошол номерлерди берип элесилер, мына турбайбы азыр посттор турат, башлап кармаса болот да. Эмне үчүн ушуга чейин ошол номер менен мыйзам бузгандарды так ушул кызматкерлердин колуна бербедиңиздер? Канча номер ошондой бар, нарушение болгон?
Урматтуу Улукбек Зулпукарович, ошол бул жерде баягы билесиз кооп шаар долбоору деп киргизгенде биз мыйзам чегинде эгер аппараттык программалык комплекс нарушенияны белгилей турган болсо бузууду бул формирование постановленияны чыгаруу автоматтык түрдө кетиш керек. Бул жана база менен биргеликте болуш керек. Ошол базанын жоктугуна байланыштуу АПК автоматтык түрдө токтом формировать эте албагандыгында болуп атат проблеманын бардыгы. Бул биз башка дүйнөлүк опыттарды да карап көрдүк, башка жакта дагы ошондой экен. Негизинде биз азыр ошо Кыргызстанга ошол машина менен ким киргени жөнүндө базаны тактап алсак, анан кийин уже аларга дагы уже чара көрө турган кылып толук баягы системага киргизебиз. Жок, сиз кечиресиз. Мынау жанагы камерада бар да, номер турат. Ошону алып чыгып эле кызматтын колуна бергенден бул каалоо керек да, бугачы. Мыйзамда жок, жанагындай база жок деген бул шылтоо. Элементарный номерлер чыгып атат нарушениясы менен. Именно ошондой номерлер менен коркпой нарушение кылып атышат. Муну бардыгы көрүп атат да. Нарушение боюнча общий база бар. Бунун бүт бардыгы архивде турат. Биз аны уже жок кылган жокпуз. Булар боюнча чара көрүлөт. Ошо общий базаны тактап алгандан кийин. Мен кайра айтып коеюн, буга каалоо керек. Желание орусча айтмакчы. Ошол номерлер бар, бул номерлер боюнча чара көрүшүңүздөр керек сөзсүз. Урматтуу депутаттар, бир сунуш бар да. Негизи бул мыйзам керек. Бирок буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарынын демилгеси менен ушул мыйзам биринчи окуктан өткөзүп, биз экинчи окуганда жакында киргизебиз. Окшош, бул мыйзамдын жалпы түшүнүгү ушул мурунку жаңы кодекстер менен кирип, штрафтардын баасы өтө өйдө болуп калган негизинде элдердин кайрылуусу менен айрыкча депутаттар көп эл менен жолукканда, айыл жергесинде, региондордо мына ушуну сунуштаган. Ошо депутаттардын сунушу менен ушул мыйзамдагы штрафтарды, айып пулдарды азайтуу иретинде мыйзам долбоору иштелип чыгып, биринчи окуудан өткөрүп алганбыз. Өкмөттө параллельно туура ушундай мыйзам иштелип келиптир. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бираз кыскартып, ушул мыйзамды комитетке жөнөтүп, тийиштүү комитеттен эки мыйзамды бириктирип, эртерээк экинчи, үчүнчү окууга алып келсеңиздер. Мына ошондо ушул жерден талкуулоо иретинде ушул мыйзамды эртерээк, канчалык эртерээк кабыл алып берсек, биздин элге жакшы. Мына ошону сунуштап, азыр токтотсок, добуш берүүгө өтсөк, урматтуу депутаттар, кандай дейсиздер? Бул мыйзам бардыгыбызга керек, элге керек. Бүгүнкү күндө айрыкча эл суранып атат. Ушуну тездетип, муну тийиштүү комитетке жөнөтүп, айрден биз колдоп берген депутаттардын мыйзамына кошуп, эртерээк экинчи, үчүнчү окуу кылып алып берсеңиздер, мына ошо менен ошондуктан кыскартып эле муну жөнөтө бербейли, урматтуу депутаттар, кандай дейсиздер? Мен сунуш киргизет элем. Каршылык жокпу, урматтуу депутаттар?